Муну кантип эгебиз, мен азыр силерге көчөт берем. Силер ошондой кылып эккиле. Себеби бирөө астага түшүп кетип, же бирөө тамыры чыгып калса, бул өспөй калат да. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен башталган Жашыл Мурас улуттук кампаниясын уланууда. Кыргызстандын жаратылыш мурастарын сактоо жана көбөйтүү, экологиялык кыймылдардагы ыктыярчылыкты кеңейтүү жана потенциалын жогорулатуу багытында 8 апрель күнү Кыргызстан боюнча жаштардын салтка айланган көчөт отургузуучу иш-чарасы өтүп жатат. Биздин болсо бул жылкы Жашыл Мурасыбыз болсо Баткенден башталат. Эми болсо бүгүн Баткенде болсо, эртең болсо Ошто уланып кетет. Жалал Абад менен бир күндө болуп, анан кийин болсо түндүк тараптагы болсо Нарын, Ысык көл, Чүй жана Талас областтарында уланып кетет бул биздин Жашыл Мурасыбыз. Бирок жыл сайын болсо биздин ошо лесопосадкаларыбыз болсо именно Баткенден башталат да. Белгилей кетсек, 2022 жылы 16 апрелде Баткен шаарына караштуу Алмалы деген аймакка 1000ден ашык көчөт отургузулган. Быйыл болсо Лейлек районунун Төө жайлоо өрөөнүнө 1000ден ашык тянь-шань ийне жалбырактуу дарактардын көчөттөрү 1 гектар жерге отургузулду. Лейлек районуна, Лейлек Токой чарбасына бизге 100ге жакын адам волонтерлор келишти. Келген себеби булар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен түзүлгөн Жашыл Мурас улуттук кампаниясы боюнча эл карагай, тянь-шань карагайларын эгип атабыз. Жаштардын катышуусундагы бул акция ар бир облустта өткөрүлүп, 1000ден ашык көчөт отургузулат. Жыйынтыгында жаштардын күчү менен өлкө боюнча 7000ден ашык көчөт отургузуу пландалууда. Бул иш-чарага ар бир окуучу катышуу үчүн атайын кагаз толтурушат. Ар бир облустта өткөн жашылдандырууга 100дөн ашык окуучу өз ыктыяры менен топтолот. Жашыл Мураска, лесопосадкага өз калоом менен келдим. Азыр учурда дарактарды эгип жатабыз, елкаларды. Келечекте Кыргызстанды жашыл кылып өнүктүрүүгө даярбыз. Ошол биздин Кыргызстанда жылдан сайын барган сайын ошол экологиябыз бузулуп атат, климат өзгөрүп атат. Ошол үчүн биз жаштар бул жерге чогулган общийбиз жана мен ушул биздин Кыргызстандын экологиясына бир салым кошоюк дедик. Биз азыр Лейлек районунун Төө жайлоосунда көчөттөрдү отургузуп жатабыз. Биз Кыргызстан экологиясын жакшыртуу максатында бул жерде арчаларды тизип, волонтерлордун жардамы менен, ыктыярчылардын жардамы менен иш кылып жатабыз. Андан тышкары көчөт отургузуу учурунда экологиялык билим берүүчү программа каралган. Анда катышуучулар Аламдашуу доорундагы айлана чөйрөдөгү көйгөйлөр, токой экосистемасынын түрлөрү тууралуу маалымат ала алышат. Сезим Ажураева, Салам Медиа, Баткен.